Байке билбей турбайсызбы? Мына Эме жок бey жана стрепсилс меспилс менен кофе алып Жокпу? Тага салаттан жокпу деп сурап каттым да. О, чөнтөгүнө на всякий случай салат вдруг Эрлан байке бүгүн ооруп калат деп. жок эме. Жооп бере бериңиз. Кайталасаң эле. Байке аны унутуп калдым мен. А мен канча жаттап калмадым, сен унутуп калган дейсиң да. О, что-то странно будет сейчас. Хейтерим чатает ошондо. Ну, азыр тура бер да. Так. Серьезно, э? Давайте. Тагдыр деген нерсеге. Не деп жооп берип аттым эле мен азыр отуруп. Өз убактысын калаганда коротконго. Азыркы жаштарга кандай баа бересиз? Давай следующий вопрос. Бербей калдыңызбы баа? Макул. Азыр токтоңуз. Мен эмне суроо берейин деп атат элем. Сен шашпа да. Мен шашып беле карасын. Сиз 1 саатта барам дедиңизби? Эжемон соң парк салып койсуп, карасаң элде жыра, билет мурунда эле койсо болчу десең. Ошон үчүн мындай примерно суроолор жазып алыш керек да. Мен жазып жаттап келгем. Аны жаттап алдың. Аны жазып эле алыш керек болчу. Окуп берип бериш керек болчу, жаттап келгенде ко. Жана терезени мындай өйдө ачып алып уктап калыптырмын да, жок. Машинада? Жок. Мен машинада эмне уктам ойлом. Эмне күтүп бир нерсе болду. Үйдө эле. Могу балам ойто өтүп кетпеди, ошону калтырып кой, Кеспе. Мен жакшы көрөм балдарды өзүм. Анан беззаботный жыргап коюп жүргөндөр. Буларга эмне деп саны той болгондон ойносо болду. Сен кеттиң мен неге? Ооруп калган болчу мама барып. Тамаша. Дальше. Ал ыйлап кет. Ыйлаба бар жакшы болду. Бузда абадан окшойт эле тамам чыгып. Жылдыраак эле барат. Жок. Тамаша отам мен. Жама сонголдап кеткен. Жүрдө эле кетип калды. Деп машинаны байдап. Катаал эмес, катаал болот да туурабы? Ал эмне сөз? Катаал дегенде, катуу деген анан кек сактайсыз. Жок, айтты, машинканы эмне коюп койдуң анын үстүнө? Нет, ойной бересиң, туруп. Скучно болуп кеткенде отура калып. Сен жана суроону башкача бергенсиң, азыр башкача болуп калды. Эми байке суроонучу. Жеке жашооңузга берсем боло береби? Неге? Бизнес коммерция болсо отурбойбу деп. Мен берейинби кайра? Суроону. Эмне эле коркуп атасың? Бере бер да, эми. Жок, азыркыны сиз башкача деп атпайсызбы, унутуп калдым да. Да сен сурооңду бер анда, мен мынтип отуруп турайын анда. Жок. Бердиңби? Жок. Бер жак карап туруңуз. Карай бериңиз. Текепкен киши экен деп айтып коюптур. Бул? Берейинби? Мындай жакшы эле көрүнүп атабы? Же бет жүзүн жарымы күн, жарымы мындай эме болуп калды. Кыскасы, мен тантырайм азыр. Апей, сиз ушинтип эле жатып аласызбы деп билдирип койбойсуңбу? Мага жакыныраак суроо экенсиз. Мен эми Назира эженин айтканын айтып коеюнчу, жебейм бер жагы. Окшошот экен ушундай. Ырдап бериңизчи. Жок, мен могу тамагым менен кантип турдум ойлойм. Жок, мындай деп туруп ырдай бересиз да. Деп туруппу, жок. Мен реально кытышат тамагым, азыр жөтөлө баштайм мен. Нарын жөнүндө сурайм азыр. Нарынды айтып бересиз, макулбу? Сен мени предупреждать этип атасың же өзүң дарыдан точно мен айтып атасың? Такое ощущение было, будто коркпа, азыр мен нарын жөнүндө сурайм азыр. Нормально будет депчи мындай. Азыр 1 2 3 дегенде күлбөй нормально сурооңду бересиң, Кеттик. 1. Даярсың? Сиз даярсың деп ойлоңуз, мен өзүм даярдап анан сиз айтсаңыз кушкум келип кетет экен. Мына. Нарын. Анды карабай эле. Кантип карайын да мен. И так эле бир интервьюда монтип отуруп бериптирмин. YouTube'га баргандачы. Баары досторум баары шылдыңдап, тааныштарым баары шылдыңдап мында. Прямой эфирдечи. Ошо болотса, короче. Бир неме лампочка турганда. Ошо лампочканы бир жерден көргөм да. Анан өлө ошо лампочкага карап отуруп, бул суроосун берип атат магачы. Каяктан көрдүм эле, анда эмне ал күнү 4 интервью бердим депенчи. Алар баары бири-бирине окшош го. Биякта просто горизонтально турду, а тиякта вертикально турганда. Тиги суроосун берип атат, аны угуп атам да, ойлонуп атам да, блин, могу каякта вертикально турду эле деп. Точно ушундай лампочка турду.
Butun kishine jin senda. Sen özüň ele переживать etip Yok. turasың? Бәрісің? 1, 2. Вайт скретч крученle сұрап кетсең болмағай. Meyleme, biroq.